Ош мамлекеттик университети Ыйман гимназиясы. Тарых мугалими Таалайбек кызы Айбеда, дүйнө тарых предмети 10-класс. Саламатсыздарбы урматтуу окуучулар. Бүгүн биз сиздер менен кезектеги сабагыбызды баштайбыз. Анда бүгүнкү биздин сабактын темасы байыркы Индия. Индиянын аталышы бул өлкөнүн түндүк батыш тарабындагы ири Инди дарыясынын атынан келип чыккан. Индия Азиянын түштүгүндөгү эң чоң өлкө. Ал Индостан жарым аралын жана материктин ага туташкан бир бөлүгүн ээлейт. Индиянын түндүгүндөгү чокуларын ак мөңгү баскан дүйнөдөгү эң бийик Гималай тоо системасы аны башка өлкөлөрдөн бөлүп турса, чыгышындагы анча бийик эмес, бирок өтүүгө кыйын тоолор Инди Кытай жарым аралындагы өлкөлөрдөн бөлүп турат. Байыркы убакта Индия аркылуу башка өлкөлөргө өткөн жол анын түндүк батышында гана болгон. Бүгүнкү биз сабакта байыркы Индия, Мохенджо-Даро жана Хараппа цивилизациясы, байыркы Индиядагы касталар жана ведалар боюнча жалпы түшүнүктөрдү алабыз. Байыркы Индиянын калкы жана негизги кесиби. Индия байыркы мезгилдерден эле калк жыш жайгашкан өлкө болгон. Грек тарыхчысы Геродот биздин заманга чейин 5-кылымда Индияны дүйнөдөгү эң көп калктуу өлкө деп атаган. Индиянын бири-биринен обочолонгон бир катар географиялык райондорго бөлүнүшү ал жерлерде жашаган байыркы уруулардын маданий өнүгүү деңгээлдеринин ар кылдыгына жана тилдеринин ар башкача өнүгүшүнө алып келген. Индиянын калкы көптөгөн ар кандай тилдерде сүйлөшөт. Тили негизинен 2 тайпага — инди-европалык жана дравидтик тайпаларга бөлүнөт. Биринчи топтогу тилде сүйлөгөндөр өлкөнүн көпчүлүк аймагында жашашса, дравидтик тилде сүйлөгөндөр Индиянын түштүгүн мекендешет. Байыркы Индияда уруулук жамаат Гана болгондугу жөнүндө маалымат бар. Жамаат ичинде аялдардын абалы жогору болгон. Туугандаштык эне жагынан эсептелген. Бул ошол мезгилдерде энелик уруунун дагы эле сакталгандыгын айгинелеп турат. Индияда уруу Виш бир нече Ганадан турган. Уруудагы бийликтин жогорку органы болуп, уруунун бардык мүчөлөрүнүн саммитлердин жыйналышы эсептелген. Бул жыйналышта уруулук кошуундун жетекчисин, уруу башчысын Раджаны шайлашкан. Биздин заманга чейин 1-миңжылдыктын башында индиялыктар темир өндүрүүнү жана иштетүүнү үйрөнүшкөн. Темир балта жана күрөк алган адамдардын алдында чытырман токойлор туруштук бере алган эмес. Адамдар токойдон арылган жерлерде өгүздөргө чегилген жөнөкөй соко менен айдашкан. Ал эми Мохенджо-Даро археологиялык казуулары Индия тарыхынын мурда белгисиз барагын ачкан. Табылган урандылар Индиянын эң байыркы шаарларынын урандылары болгон. Ал эми байыркы шаар Мохенджо-Даронун урандылары өтө жакшы сакталып калган. Анын 9 археологиялык катмары казылган. Алардын эң акыркы катмары 12 метр тереңдикте болгон. Окумуштуулардын изилдөөлөрүнө караганда, бул шаардын аянты 260 гектар келип, бир топ кылымдар өкүм сүрүп жана акырындык менен өзгөргөн. Мохенджо-Даро шаары ири соода жана кол өнөрчүлүк борбору болгон. Бул жерден чоң-чоң өнөрканалар табылган. Алардын айрымдары металлургиялык өндүрүшкө арналган. Шаардын борбордук бөлүгүндө үстү жабык базар же соода имараты болгон. Мохенджо-Дародо жана Хараппада эгин сактоочу кампага окшогон чоң тамдар, ошондой эле душмандар кол салган мезгилде эл коргонушу үчүн шаар ичиндеги чептер табылган.
Мындай археологиялык табылгалар жана маалыматтар мамлекеттик бийликтин болгондугун болжолдоого мүмкүндүк берет. Инди дарыясынын өрөөндөгү Пенджаб провинциясында байыркы Хараппа шаарынын урандылары табылган. Хараппанын маданиятынын гүлдөп өнүгүшү биздин заманга чейин 3-миңжылдыктын аягына туш келет. Хараппа шаарындагы археологиялык казууларда көптөгөн жез жана коло буюмдар табылган. Хараппа маданиятынын доорундагы тургундар Индиянын бөлөк облустары жана башка өлкөлөр менен да соода жүргүзүп турушкандыгы жөнүндө толук маалыматтар берилген. Индиялыктардын ортосундагы теңсиздикти дин бекемдеген. Индиялык жрецтер башкы кудай Брахма белгилеген деп эсептелген эрежелердин жыйнагын түзүшкөн. Ал жыйнак адамдарды касталарга бөлгөн. Касталар белгиленген эрежелерге баш ийген жана белгиленген милдеттери бар адамдардын тобу болгон. Кастага таандык болуу укумдан тукумга өтүп отуруп, каста деген сөз негизинен таза дегенди билдирет. Ал эми жыйнактарда адамдардын тегине жараша коомдо ээлей турган абалдары, кесиби, укуктары жана милдеттери аныкталган. Бул эң байыркы социалдык тутумдун башталышы болгон. Ригведада негизги 4 каста жөнүндө эскертилет. Алардын биринчиси болуп башкы кудай Брахма өз оозунан түзгөн жрецтер, брахмандар кастасы. Бул топтогуларга атактуу жрецтер кирип, ошолор гана кудайдын атынан сүйлөй алышкан. Ал эми экинчи каста, экинчи тобу бул кшатрийлер. Буга негизинен жоокерлер кирген. Диний жыйнакта кшатрийлердин Брахма колдорунан жараткандыгы айтылган. Негизинен ал эми үчүнчү каста бул вайшилер. Соодагерлер, кол өнөрчүлөр жана башкалар вайши кастасын түзүшкөн. Ал эми эң акыркы 4-чү каста бул шудралар кастасы. Негизинен буга укуксуз кедейлер, кулдар жана башка эң төмөнкү катмарлар кирген. Шудраларды Брахман кудайын таманынан жараткан деп айтышат. Жогоруда айтылгандай адамдардын бул касталарга бөлүнүшү укумдан тукумга сакталып отурат. Ал эми жогоруда биз айткандай касталар өз алдынча обочолонуп, социалдык катмар болгон. Алар бири-бири менен никеге тыюу салынган. Бирок Ману мыйзам боюнча Брахман жана Шудра аялынан төрөлгөн балдар эң төмөнкүлөрдүн тайпасына кирген. Аларды чандала, башкача айтканда, кол тийбестер деп аташкан. Кол тийбестер негизги 4 кастан бирине да кирген эмес. Башкы 3 кастадагы адамдардын колдору буларга тийбеш керек. Кокус тийсе, анда ал булганып калат деген ишенимдер болгон. Мына ошондон улам кол тийбестер кыштактан тышкары жашоого тийиш болушкан. Брахмандар болсо башка адамдардын баардыгын чексиз кожоюну деп аталган. Байыркы Индиянын негизги эпостук эстеликтери болуп Махабхарата жана Рамаяна эсептелет. Бул эпостор биздин заманга чейин 1-кылымда жазылганы менен айрым бөлүктөрү биздин заманга чейин 5-кылымдарга белгилүү. Махабхаратанын сюжетинин негизи Түндүк Индиядагы эң күчтүү падышачылыктын ичиндеги бийлик үчүн күрөш болгон. Бийлик, мансап, атак-даңк жана байлык үчүн туугандар ортосунда кыргынга алып келген бул согуштун натыйжасы бүткүл өлкөнүн элин аргасыз согушка алып
согушка алып баргандыгы элдин эсинде унутулгус кайгылуу из калтырган. Ал эми Индия эле Махабхаратадан башка да падышанын уулу Раманын тарткан азаптары жана көрсөткөн эрдиктери жөнүндө баяндалган улуу Рамаяна поэмасын түзүшкөн. Индияда мамлекеттин пайда болуу мезгилдериндеги диний ишенимдер жөнүндө түшүнүктү Ведалар берет. Ал эми Веда сөзү бизче билим, жалпы мааниси ыйык билим дегенди билдирет. Ал эми биздин заманга чейин 6-кылымда легендаларда даңазалуу дин окутуучусу Сиддхартха Гаутама Будда өзүнүн жолун жолдоочуларды жана тарапкерлерди 4 ыйык акыйкаттыкка жетүүгө үндөгөн. Мына дал ушул Сиддхартха Гаутама Будда буддизм динин негиздеген. Будда дини кул ээлөөчүлүк Индияда экономиканын жана сооданын өнүккөн мезгилинде калыптанган. Ал Индиядагы социалдык экономикалык мамилелердин өнүгүшүнө тоскоолдук кылган, брахман жана брахманизмге жана касталык бөлүнүүгө каршы болгон. Үйгө тапшырма. Байыркы Индия жана азыркы Индия — бул эки өлкөнү салыштырып анализ жасайсыңар жана окуп өзүңөрдүн түшүнүгүңөрдү айтып бересиңер. Кийинки сабакта көрүшкөнчө.